Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кечээ күнү кар көчкүдө калган адамдарды издөө иш-чаралары уланып жатат. Видеого лайк басып, подписация кызыл жазууну басып, жанында коңгуроочуну да басып коюңуздар. Ого, бункер. Bu küpetür çüpey üstüne. Ya estağfurullah. Yetiyat valla. Kar baskan hemen aslına girip otağız. Yaktarda varırdık buna. Жол азабы, гөр азабы. Hiç kim yok. Basıp kalgan. Basıp kalgan. Yetova. Maka. Көчкү болгон жерге жеттик. 9 торот тарабы. Жол жок. Жерден тайгаландың кеттиң экен да. Багышайлы өкмөтүнөн ыктыярчылар, элдик кошун 30 жараныбыз жардамдашууда МЧСтин кызматкерлери менен. Ошондой эле Сузак райондук иш иштери бөлүмүнүн Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсүнөн 10 кызматкер бөлүндү. Азыркы учурда издөө иштери жүрүп жатат. 9 тору жакта кар көчкү. Tünelden түндүк жагы. Россия президенти Владимир Путин Донецк жана Луганск элдик республикаларындагы кырдаал боюнча коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп жатат. Отурумдун максаты Луганск менен Донецктин алардын суверендүүлүгүн таануу өтүнүчүн эске алып, Донбасс боюнча кадамдарды аныктап алуу. Эмне айтылды? Россия лидери Донецк жана Луганск элдик республикаларынан эгемендүүлүгүн таануу дүйнөдөгү Европадагы тынчтык, коопсуздук маселесине тыгыз байланыштуу экендигин белгиледи. Россия башынан эле Донбасстагы карама-каршылыкты тынчтык жолу менен чечүү үчүн бардык аракеттерди жасап келе жаткандыгына токтолду. Путин 2014 жылы Украинадагы төңкөрүш антиконституциялык жана кандуу болгондугун, жашоочулардын көбү аны тааныбагандыгын эске салды. Президент абал ушуну менен 3-чү рет курчуп жаткандыгын, мурдараак Киев бийлиги Донбасста жазалоо операциясын 2 жолу өткөргөндүгүн баса белгиледи. Эгерде Украина НАТОго кирсе, кооптуулугу Россия үчүн бир нече эсеге өсөт. Америкалык лидер Джозеф Байден Украинаны НАТОго кабыл албай тургандыгын айткан. Аны менен катар эле кандайдыр бир мораторий болушу керек. Бул жол бошотуу эмес, болгону Киевти альянска кабыл алууга даярдоо үчүн батыштын пландарын орундатуу деген Путин. Анын айтымында караганда, Киев Крымды алууга ниеттенип жатат. Ал эми НАТО бул окуяга кошулууда. Тирешүүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн Россия АКШ жана НАТО менен ишин активдештире баштады. Биздин биринчи иретте жасай турганыбыз өлкө үчүн маанилүү нерсе. Конфронтация эмес, өнүгүү үчүн шарттарды жана коопсуздукту камсыздоо. Биз учурда жашап жаткан реалдуулукту түшүнүүбүз керек, деген президент. Путин муну менен катар эле ТИМ жетекчиси Сергей Лавровго жана президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Козакка кайрылып, Донбасстагы абалга берилген баасын айтууну сурады. Донбасстагы абал акыркы күндөрү курчуп кетти. Дер менен элер украиналык күч түзүмдөрү тарабынан бир нече рет аткылуу болгондугун билдиришкен. Аталган республикалардын башчылары Россиянын Ростов облусуна жарандарды убактылуу эвакуациялоо иштери башталгандыгын билдирген. Диğer башчысы Денис Пушилин Украина президенти Владимир Зеленский жакынкы аралыкта аскерлерге Донбасска басып кирүү боюнча буйрук берерин айткан. Ишемби күнү эки республиканын лидерлери жалпы жарандарды мобилизациялоо туурасында жарлыкка кол койгон. Украинанын чыгышындагы конфликт дээрлик 8 жылдан бери токтобой келет. Буунун маалыматы боюнча бул убакыт аралыгында 13 000 адам курман болуп, 44 000 киши жаракат алган.